Кумтөр миллион долларларды кайда чачты? Деңиз бөлтүрүк 10 айда эле сыягы катары кумтөрдөн 473 миң доллар алган. Бөлө келгенде бөлтүрүк ай сайын айлыгынан сырткары эле Бишкектеги 2 бөлмө батирдин баасына барабар премия алып турганын көрсөтөт. Эсептөө палатасы кумтөрдү текшерип, мыйзам бузууларды аныктады. Биз алардын айрымдарына токтолобуз. Биз Кыргызстанды жеке эле Ысык көлүнүн областын эмес, Кыргызстанды ушу кумтөрдүн алтыны менен эле багып койсок болот. Кумтөрдүн кызматкерлери үчүн бир жылда миңдей авиабилет сатылып алынган. Учак билеттердин баасы эле 62 миллион сомду чапчыйт. Баса кумтөрдө иштегендер VIP залдан учуп турган. Билеттер кумтөрдүн кызматкерлерине гана эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дагы алынган. Маселен, деңиз бөлтүрүк убактылуу сырттан башкаруучу болуп турганда, өзүнө жана 5 үй бүлө мүчөсүнө Канада-Торонто багыты боюнча учкан билетин кумтөр алып берген. Кумтөр улутташтырылгандан кийин компания 800 кызматкерин 3 күн бою Кырчын этно комплексинде, Дордой Номад амфитеатрында жана Кыргыз деңизи санаториясында эс алдырган. Шаан Шөкөткө бюджеттен сырткары 4 миллион сомдон ашуун акча коротулган. Кумтөр башка жактарга 12 унаа берген. Унаа алгандардын арасында учурдагы экология министри Динара Кутманова бар. Кызыкчылыктар кагылышы болгонуна карабастан, Кутмановага баасы 62 миң долларлык Toyota LS 200 жол тандабасы берилген. Ал эми аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна 74 миң долларга бааланган Mercedes тийген. Эсеп палатасы бул унааларды кайтаруу керек деп бүтүм чыгарды. Калган машина кимге берилгенин мекеме ачыктаган эмес. Кумтөр жаңы кеңсеге көчкөндө Media Hub миллиондор кимдин чөнтөгүнө кетет деген суроо салып, жаңы кеңсеге көчүүнүн канчалык зарылчылыгы бар деп иликтөө чыгарганбыз. Аудит Кумтөр жаңы кеңсеге дээрлик 4 эсе көп каражат сарптаганын көрсөттү. Компания Orion бизнес борборуна айына 106 миң АКШ долларын төлөп турган. Эксперттер санап берет. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. Жаңы кеңсеге көчөрдө эмеректер Италия, Турциядан сатылып алынган. Ал эми кеңсени жасалголоого атайын дизайнер жалданган. Буларга 180 миллион сомдой каражат кеткен. Эсеп палатасы мындай чыгымды коротууга чечим кабыл алгандардын жоопкерчилигин кароо керек деп эсептейт. Ишкана Кумтөрдү мактаган журналисттерди дагы көңүл сыртында калтырган эмес. Компаниянын байланыштар бөлүмүнүн башчысы журналисттерди мыкты ресторандарда тамактандырууга 256 миң сом жумшаган. Кумтөр ишканасы 6 айда эле дээрлик 2 миллион доллар сарптаган. Акчанын 60% чет элдик жумушчулардын айлыгын түзөт. Деңиз бөлтүрүктүн адвокаты Кайсын Абакиров палатанын отчетун манипуляция деп атап, бөлтүрүктүн иш аракетинде кылмыштын курамы жок деди. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. 100 барактан ашкан отчетто 60тан ашуун күмөндүү жагдай, мыйзам бузуулар, акчаларды ыксыз коротуу фактылары аныкталган. Биз сизге алардын айрымдарын гана ачыктап бердик. Мындай чыгымдар менен Кумтөр элди бага алабы? Достор, менин колумдагы бул жасалма акча, сиз деле шаардагы дүкөндөрдөн сатып алсаңыз болот. Эртең анан суракка чакырып жүрбөсүн.